Англисче сөздөрдү туура айтуу, pronunciation. Бул сөздү алгач көргөндө language деп окугубуз келет, туурабы? Бирок англис тилинин фонетикалык эрежесине ылайык language деп окуган туура. Англис тилин үйрөнүүдө биз үчүн көп учурда сөздөрдү туура окуу жана айтуу эрежелери оордук жаратат. Бүгүнкү сабакта англис тилинде окуу эрежелери эмнеге оор сезилет жана сөздөрдү туура айтууну кантип жакшырса боло тургандыгы тууралуу сүйлөшөбүз. Сиздер менен окутуу, менин атым Муна, кеттик анда. Англис тили өз тарыхында көптөгөн башка тилдер менен аралашып келатып, өзгөчө окуу эрежелерине ээ болгон. Кыргыз тилинде көбүнчө сөздөр кандай жазылса, ошентип окула берет. Англис тилинде болсо, дээрлик ар бир сөздүн өзүнчө оригиналдуу айтылыш жолу бар десек да болот. Себеби бир тамга бир нече башка тыгышты билдире алат. Англис тилин үйрөнүп атканда сөздөрдү туура айтуу өтө маанилүү. Себеби ансыз бизди эч ким түшүнбөйт. Мисалы, англис тилинин фонетикалык эрежесине ылайык си тамгасы кээде к болуп дагы окулат. Биз аны билбестен, мына car сөзүн сар деп айтсак, бизди эч ким түшүнбөйт. Себеби биз фонетикалык эрежелерди бузган болобуз. Сат. Чет тилде окуп атканда кээ бир тыгыштар биздин эне тилде жок болгондугу үчүн сөздөрдү айтууда акцент пайда болот. Мисалы, баягы эле car сөзүндөгүдөй жумшартылган r тыгышы кыргыз тилинде жок. Бирок car сөзүн каткалаң р менен car деп айтсак, чет элдиктер бизди түшүнө берет. Себеби бул жөн гана акцент. Орус тилдүүлөр кандай сөзүн жумшак к менен кандай деп айткандай эле. Англис тилинде сүйлөгөн башка улуттардын ар биринин өздөрүнүн акценттери бар. Орус акценти, индиялык акцент, азиаттык, америкалык, британдык акцент жана башкалар. Мисал катары, бир сүйлөмдүн ар башка улуттун акценти менен айтылганына көз салалы. Indian. That is like a little bit hectic, because like all of these people, all of these different personalities. Turkish. I like it ya. Yani çok nice geliyor to Italian. me. And honestly, I am very excited about all of this. And thank you for watching. Көп учурда тил үйрөнүп жаткандар туура окуу үчүн сөзсүз акцентсиз сүйлөө керек деп ойлошот. Бирок биз сизди акцентиңизден тартынбай, сыймыктанууга үндөйбүз. Анткени ал сиздин улуттук өзгөчөлүгүңүздү чагылдырып турат жана сизди түшүнүүгө эч кандай тоскоолдук жаратпайт. Акцент биздин тилде кездешпеген тыгыштарды айтууда кыйналганда эле чыга турган нерсе. Анын эч уяты жок. Түшүнүүдө кыйынчылык фонетикалык эрежелерди сактабаганда эле пайда болот. Туура окуу эрежелерин кайдан караса болот? Негизи, англис тилинин туура окуу эрежелери атайын татаал фонетикалык алфавиттин жардамы аркылуу түшүндүрүлөт. Фонетикалык алфавит боюнча жазылган сөздүн айтылышын транскрипция деп атайбыз. Аны 4 бурчтуу кашанын ичине жазабыз. Мисалы, parrot, тоту куш сөзүнүн транскрипциясы төмөнкүдөй болот. Буга чейин көрсөңүз керек, Фонетикалык алфавит менен үйрөнүү көп убакытты жана күчтү талап кылат. Себеби сөздү жазганга бир алфавит жаттап, анан сөздү айтканга башка алфавит жатташ керек. Ошондуктан ар бир сөздү онлайн сөздүктөрүн таап эле, айтылышын угуп эле жаттасаңыз болот. Же бул деңгээлдеги берилген платформалар менен үзгүлтүксүз иштеп деле сөздөрдү айтууну жакшырта берсеңиз болот. Келиңиз, сөздөрдү туура айтуу боюнча башка лайфхактар менен кененирээк таанышалы. Биринчи лайфхак: угуңуз жана артынан кайталаңыз. Сөздү англис тилине которгондо, котормочудан сөздүн туура айтылышын угуп 3-4 жолу кайталаңыз. Мисалы, китеп окуп жатып parrot деген сөздү таап, анын айтылышын билгиңиз келсе, онлайн котормочуга жазып, аудио белгисин таап басыңыз. Сөздүн айтылышын угуп 2-3 жолу кайталап айтуу зарыл. Ар бир онлайн сөздүктүн аудио баскычы ар башка жайгашуусу мүмкүн. Бул жерден биз Google котормочунун мисалында карап көрдүк. Экинчи лайфхак: кинолорду, видеолорду, подкасттарды же интервьюларды англис тилинде көрүп жатканда, жаңы сөз жолуктурарыңыз менен паузага коюп, сүйлөп жаткан адамдын артынан кайталаңыз. Мындай жолду дагы башкача shadowing, көлөкө болуу деп да айтып коюшат. Мисалы, Джастин Бибердин интервьюсун алалы дагы ар сүйлөм сайын токтоп артынан кайталап көрөлү. This is your 27th time. This is your 27th time. And this is your second time for my birthday show. And this is your second time for my birthday show. Which is so lovely for you to be here. Which is so lovely for you to be here. Now, do you remember, did you see that montage we just showed? I did, yeah, I was right there. I did, yes, I was right there. Бул көнүгүүнү практикалоого дагы башка видеолорду Carpool Karaoke, Kelly Clarkson Show жана Jimmy Fallon ток-шоулорунан издесеңиз болот. Мындан тышкары, музыка угуп, караоке ырдоо дагы чоң пайдасын тийгизет. Жалпы, угуп үйрөнүү боюнча кеңештер тууралуу алдыдагы сабактарда дагы айтып беребиз.
Экинчи, өзүңүздүн сүйлөгөнүңүздү жаздырыңыз. Телефондун диктофонуна же камерасына сүйлөгөнүңүздү жаздырыңыз. Кайталап угуп, каталарды оңдогонго аракет кылыңыз. Жаздыруу үчүн ар кандай тексттерди, диалогторду же китептен үзүндүлөрдү деле алып окуй бериңиз. Эң жакшысы интернетте даяр жазылган видеолорду кайталап тартуу болот. Себеби салыштырып текшерүүгө мүмкүнчүлүк бар. Жылыш барбы же жокпу байкоо үчүн ошол эле Google, Яндекс, ChatGPT сыяктуу жасалма интеллект аркылуу иштеген котормочуларды ачып, микрофонду басып, англис тилинде сүйлөп көрсөңүз болот. Hello ChatGPT, can you please give me 5 words about animals for beginner level? Here are 5 beginner-level animal-related words. 1. Fur, шерсть. 2. Tail, хвост. 3. Claw, коготь. 4. Wing, крыло. Fin, плавник. Let me know if you want to do anything else with these. Thank you. Эгерде жасалма интеллект сиздин сөздөрүңүздү туура түшүнсө, анда азаматсыз. 3. Жаңылмач айтып, күзгү колдонуңуз. Эсиңизде болсо, башталгыч класстарда кыргыз тили сабагынан сүйлөөнү жакшыртуу үчүн жаңылмачтарды айтчубуз. Мисалы, ак чайнекте көк чайнекте ак капкак. Бул жаңылмачта к жана п тамгаларын туура айтууну үйрөнөбүз. Англис тилинде деле жаңылмачтар көп. Көзгүнүн алдына туруп алып, эриндериңиз, тилиңиз жана жаагыңыз кандай кыймылдаганын көрүп, жаңылмачтарды айтыңыз. Аудиосу менен жаңылмачтарды Red Fox Education сайтынан таба аласыз. Сайтка кирериңиз менен презентация сыяктуу болуп жаңылмачтардын жыйнагы ачылат. Оңго жана солго көрсөткөн баскычтар аркылуу жылдырып окуй бериңиз. Жаңылмачтардын айтылышын угуу үчүн жашыл аудио ойнотуу баскычын басуу зарыл. Black background, brown background. Сөздөрдү айтууну жакшыртуу үчүн албетте практика керектелет. Башка тил үйрөнүүчүлөр жана англис тилинде сүйлөгөндөр менен таанышууга аракет жасаңыз. Мисалы, интернеттен тил клубтарын же онлайн топторду издеңиз. Учурдан пайдаланып, окутуулдун ар жума сайын өтүлө турган Talking Club'на чакырабыз. Катышуу үчүн Telegram каналыбызга кошулсаңыз болот. Шилтеме видеонун астында. Бул жөнөкөй кеңештерди аткаруу менен сиз англисче сүйлөгөнүңүздү жакшырта аласыз. Ийгилик сизге. Сабактарда жолугушканча, катталууну унутпаңыздар.